Саламатсыздарбы? Алдыңыздарда Сапар ағай. Бүгінгі темабыз, бүгін 6 март 2022 жыл. Саид Мурат Давлатовтың Водоросыл деген притчасы, бұл қырғызша балыр, суның түбінде тұрған балдырлар. Біздің эми турмушубузда дайыма салыштырмалуу да біз жаратылыш менен бирбиз. Ошону сиздерге айтып коюуга уруксат этиңиздер. Саид Мурат Давлатов. Сайларда таштар болот да, таштардын түбүндө балырлар жашайт. Узун тегеректе болуп өмүр бою жашашат. Өмүр бою таштын түбүндө. Эки балыр сүйлөшүп калыптыр дейт. Биринчи балыр айтып атат экен: "Досум, өмүр бою дептир, таштын түбүндө жашадык дептир. Биздин предкилердин баары жашады дептир. Менин жаштан баштап жаштыгым болуп, карып өлгөнчө ошо таштын түбүндө балыр болуп жадагандан жашадым мен" десе, экинчиси айтып атат эмес. Анпегин дептир. Биз эгер дептир таштын түбүнөн ажырап калсак дептир, сууларга кошулуп майда болуп жок болуп бардыгыбыз өлүп калабыз дептир. Биз дептир миссиябыз бул дүйнөдөгү таштын түбүндө гана туруш дептир. Ошо менен жашап, ошо менен күн өткөрөбүз. Сууну шаркылдагандарын угабыз. Бул жашоо мага жагат. Кереги жок, өлүп каласың десе, экинчи Водоросул айтыптыр да, балыр жок дептир. Мен мындан ары чыдай албаймын мындайга дептир. Мен сөзсүз азыр агымга кошуламын дагы, кетемин дептир. Мен эгер агымга кошулсам, ошо жерде да кандайдыр бир көз ирмемдер бар дептир. Мен суунун агымы менен барып тоолорду көрөм, жайларды көрөм, ошо мага жетет дептир. Өмүр бою таштын түбүндө жашап, эч нерсе көрбөгөндөн көрө дептир. Мен өмүрүмө өзгөрүү жасаймын дептир. Өзүн сууга таштап бериптир. Суу менен суу, агым менен агым, таш менен ташка урунуп жүрүп, бир жайык жерге кирип туруп, суунун жээгине чыгып калыптыр. Балырлар өзү узун болот, бири-бирине курчалышкан, анан боюн узартып, чоң эле бой узун эме болуптур. Көрүп алып суктаныптыр. Көпөлөктөр учуп жүрөт, жашыл токой, балыктар сууда жүрөт, өзүн эркин сезиптир. Bizde bul dünyada bardığına erkinlik gerek. Kumurskadan başlayıp çımınga çeyin erkinlikte yaşagısı gerek. Allah yaratkan mahluklardan bari erkinlikte olgusu gerek. To bürkütte bolgusu gerek. Oşol sınarınday boyun çozup suunun jeginde mıntıp basıp ketip olsa, suunun tübünde balırlar görüptür da, balırlar görüp, bari görüp, kara bizdin balır, bizdin kuday gel atat deptir. Buna bizdin kuday deptir. Emi alar üçün ömür boyu taştın tübünde jatır, milyon жылдар предкилер жашап, uzun balır bolup, oşondan kutulup çıkan bular üçün kuday. Bular kuday seziptir. Bu jaratılış. Uşul jerge kelgende siler meni düşündüңөрбү dep Said Muhtar Davlatov, orusça aytat, uşul jerde tügötöt özünün prитчасын. Men kichine koşumça koşup koygum kelet. Urmattуу el jurt. Biz dagı kaçankıga çeyin oşonçu bile taştın tübündögü Водоросул balır bolup ele şu bizge kuday taraptan burulgan dep durup jaşay berебиз. Жылдап çoң atabız yaşagan, enebиz yaşagan dep. Biz dagı taştan ajıraylı. Biz dagı özümüzdü özgörүүлөрgө alып keleyli. Biz dagı taştan taşka ötüp genen тазабаларга чыгып Водоросуларга окшоп басайлы. Bizde hiç kaçan taştın tübünde ömür boyu жашоого милдеттүү эмеспиz. Biz turmuşubuzga özgörtүү киргизели. Притчанын маанisi өтө маанилүү, түшүнгөндөр түшүндү деп ойлоймун. Said Muhtar Davlatovдун Яйы Денги деген 1-2 том китеби бар, жана башка китептери бар. Ушуларды окусаңыздар деймин. Сиздер менен Сапар агай.